Бишкекте саат 16. Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар. Биринчи радио өз уктурууларын түз эфирде улантат. Сиздерге шак жүрүш программасын сунуш кылабыз. Биз бүгүн кесиптик билим берүү маселелеринин айланасында сөз кылалы деп турабыз. Студияда Талайгүл Чабдарова, ал эми режиссердук пультта Бакыт Ашрахманов жана Азиз Чокморов иштеп жатат. Кыргызстанда мамлекеттик бюджеттен каржыланган жүздөй кесиптик окуу жайы бар деп айтылат. Учурда заманбап талаптарга жооп берген окуу жайларда кесипке даярдоо талабы коюлууда. Кесиптик билим берүүнүн сапатын жакшыртуу аркылуу мыкты адистерди даярдашыбыз керек деген маселе бүгүн дагы актуалдуу бойдон, бирок бул тармакта көйгөйлүү маселелер да жок эмес. Кесиптик билим берүү маселелеринин тегерегинде биз бүгүн кененирээк сөз кылалы деп турабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Жусупбекова Нурия Жакыповна жана ушул эле министрликтен Азия өнүгүү банкы тарабынан каржыланган долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн өкүлү Ажиходжаева Аида Нурсадыковна, ошондой эле Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Жекшенов Талантбек Бактыбекович бар. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Алгач биз ушул уктуруунун башында бардыгына угармандарга дагы түшүнүктүү болсун үчүн Кыргызстанда ушул кесиптик билим берүү боюнча маалымат алып алалы. Нурия Жакыповна, өлкөдө азыркы учурда кесиптик билим берүү окуу жайлары кандай иштеп атат, абалы кандай? Деги эле бул тармакта кандайдыр реформалык кадамдар болуп атабы? Саламатсыздарбы. Азыр жалпысынан башталгыч кесиптик билим берүү системасында 99 кесиптик лицей бар. Анын ичинен кесиптик лицейлер 92, түзөтүү мекемелериндеги кесиптик лицей 6, ошондой эле Токмок индустриалдык педагогикалык колледж. Азыркы учурда реформалоо жана кесиптик башталгыч билим берүү жакка тартуу боюнча иштер жүрүп жатат. Азыркы убакта 2021 жылдын жыйынтыгы боюнча бюджеттик бөлүмдүн бүтүрүүчүлөрүнүн саны 14599 адамды түздү. Ал эми кийинки жылга 17245 пландалууда да. Азыркы эмгек рыногунун талабына жооп бере турган жаңы кесиптерди киргизип атабыз. IT технология, ошо IT тармагында көп жаңы кесиптер кирип атат. Мурдага караганда өзгөчөлүк бар экен да, демек, азыр талап кылынган жаңы кесиптерге даярдап жатасыздар. Кесиптер жана өзүнүн азыркы талапка жооп бербеген кесиптерди алып салып атабыз. Мындай муктаждык жок болуп калган, жок болуп калган кесиптерди. Азыр бизде дагы 25 майда чоң фестиваль өткөрдүк, ошо кесипке багыт берүү боюнча. Ошону эле 7 областка барып, ошол кесип тандоо боюнча чоң фестивалды өткөрүп келди. Ошо дагы көп бүтүрүүчүлөргө мындай жакшы реклама болду деп, жарнама болду деп эсептейм. Андан тышкары биз дагы баса белгилеп кетчү нерсе бул онлайн кабыл алуу жүрүп атат да. Ушу көрүүчүлөргө сунуштайт элем, ушу сайтка кирип үйүнөн эле кесиптик лицейге тапшыра алат да. Учурдан пайдаланып кайрылып аткан турбайсызбы? Рахмат. Рахмат. Талантбек Бактыбекович, мына Бишкек шаары бул ички миграциянын эсебинен биздин жарандарыбыз көп каттаган, көп келген, көп жашаган жер да. Анан өзүңүз билесиз, ушул ишке орноштуруу маселеси да өтө курч турат. Сиздер мындай бир өзүңүздөрдүн иш тажрыйбаңыздарда буга көбүрөөк көңүл бөлүп, көбүрөөк ушул боюнча мындай иш алып барып жатасыздар да. Ишке орношоюн дегендердин көпчүлүгү
ошол керектүү муктаж болгон, муктаждык жаралган кесиптерге даярлар жок болуп калат деп көп айтабыз да. Сиздин баамыңызча ушул тармакты жакшы билип иштеп жүргөн адам катары деги эле ушул кесипти туура эмес тандоодонбу же туура эмес баягы кесипте болуп иш таппай калганданбы, ушул маселени чечүүнүн дагы кандай ыкмалары, жолдору бар экен мисалы? Рахмат. Сиз туура айтып кеткендей, чындыгында азыркы учурда ушундай маселе жаралып атат. Бир тарабынан жумушсуздардын саны көбөйсө, экинчи тарабынан жумуш берүүчүлөр өздөрүнө талап болгон жумушчуларды таба албайт. Бул мындай карасак, квалификацияларынын төмөндүгү же туура келбестиги, жаңы азыркы заманга жараша жаңы кесиптердин талаптанышы, ошонун бардыгы учурда бизде каттоодо турган жумуш жарандарга өздөрүнө мындай кесип жумуш табууга кичине кыйынчылык болуп атат. Анткени көбү азыркы же мурунку стандарттар боюнча билим алышса, азыркы заманда көбүнесе жанакы жаңы тармактар, мындайча айтканда, азыр биз анализ жүргүзүп отурсак, көбүнесе сулуулук индустриясындагы көп кесиптер чыга баштады. Ошол эле тырмак боечу, косметология боюнча адистер, укалоо, массаж боюнча адистер, анын көпчүлүгү ошол эми жогорку окуу жайларында же кесиптик окуу жайларда берилбейт экен. Ошондуктан биз азыр ошол тарапка көбүрөөк басым кылып, бизде ошол окутуучу жайлар жана кесиптик лицейлерге ушул тармактар боюнча окутууларды, кыска мөөнөттүү окутууларды көбүнесе ошого басым кылып, биздин жумуш жарандар ошол кесиптер боюнча окуп атат. Анан чындыгында ошол маселе бар. Биз дагы жакында эле ЖИА бизнес ассоциациясынын өкүлдөрү менен тегерек столдо болдук. Ал жерде да ушул маселе коюлду. Сапаттуу, жогору квалификациялуу жумушчулардын жоктугу. Анткени бизде азыр чындыгында көп чоң ишканалар, мекемелер ачылып, кен иштетүүчү жайлар ачылып атат. Ошол жака адистер керек болуп атат. Анан биз азыр ошол жумуш берүүчүлөр менен сүйлөшүп атабыз. Алар бизге өздөрүнүн кесиптик талаптарын жазып тактап беришип, анан биз ошол негизинде буйрутма катары жумуш жарандарды окутуп, кичине баягы кесиби жакыныраактарды алып, ошол буйрутмага тиешелүү болгон кесипке окутуп же эмесин квалификациясын жогорулатып, ошолордун талабы, жумуш берүүчүнүн талабына жакындаштырып туруп, анан ошол жака жумушка орноштурууга аракет. Анын алдында биз азыр пилоттук түрдө жаштар практикасы деген жаңы проектти ишке ашырып атабыз. Бул окуу жайдын жаңы бүтүрүүчүлөрү, жаш адистерди, тажрыйбасы жок адистерди ошол алдын ала ишканага же мекемеге практикага жиберебиз. Бизде келишим түзүлгөн бир нече мекемелер менен. Ошол жерде ал практика өтөт. Практика учурунда биздин башкармалык тарабынан бизде учетто жумуш жаран катары тургандыктан акы төлөнүүчү коомдук иштер линиясы боюнча ага акча төлөнөт. 1800 сом айлык төлөнөт. Анан 3 ай практика жүрөт. Анан 3 айдын ичинде эгерде жумуш берүүчү анын квалификациясын разы болуп, ошол өзү да үйрөнөт, ошол жерде жүргөндө үйрөнүп, эгерде ошол адистикти алып кете алганына көз жетишсе, андан ары ошол жерге жумушка орношуп калып калуу мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы экен. Ушул жана кыска мөөнөттө кайсы бир адистиктерге даярдоо боюнча дагы атайын бир долбоорлор же болбосо ушул багытта иштер барбы, Нурия айым, Нурия Жакыповна? Сиздер мисалы окуу жайлар жана сиз айтып кеткен окуу жайлар 1 жыл, 1,5 жыл, 2 жылда мөөнөттөрү. Кыска мөөнөттө даярдоо боюнча атайын бир иштер барбы? Ооба, кесиптик лицейлерге сунуштаган бул жумушчу адистерге эмгек рыногунун күндөгүнгө суроо талап көп болуп келет. Ошол себептен азыр баягы мектеп убагын курагында эмес, жашы өткөн адамдарга дагы ушу кыска мөөнөттүү курстарыбыз бар, 3 айлык, 1 айлык. Аларга жана айтып кеткендей эле сулуулук
тамак аш өнөр жайы жана кол өнөрчүлүк или ушу сыяктуу сулуулук тармагында ушундай окутабыз да. Мына билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы деп атпайбызбы, жанагы АБР каржылаган долбоорлор депчи, айдайым. Ушул боюнча айтып берсеңиз, бул эмне болгон долбоорлор, эмнени каржыланат, анан кандай максатта иштейт, ушулар жөнүндө. Саламатсыздарбы, урматтуу угуучулар. Мен айта кетейин деген нерсем, бул жерде биздин кесиптештерибиз айтып аткан көп маселелер болуп атат. Ошол маселелерди чечүүдө биздин долбоордун алкагында көп жумуштар аткарылып келет да. Акыркысына токтоло келсек, ошол жерде кыска мөөнөттүү курстарды уюштурууда жаңылыктар кандай деп сурап атасыз. Ал жерде мен айта кетет элем, ушул Азия өнүктүрүү банкы тарабынан каржыланган долбоордун алкагында Көндүмдөрдө өнүктүрүү фонду түзүлгөн. Ал фонд ошол Азия өнүктүрүү банкынан каржыланып, 12.000 киши жаран Кыргыз Республикасы боюнча иштеген жарандар да бар, анын ичинде жумушу жок жарандар да бар, миграциядан келген жарандар да бар. Ошолордун баары кыска мөөнөттүү окууларда ошо биздин кесиптик лицейлерде окутушканда, анан ал жерде каржылоо Азия өнүктүрүү банкы тарабынан жүргүзүлгөн. Бүгүнкү күндө бул фонд андан ары иштеп кетүүсү үчүн Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигине өткөзүлүп берилген. Ал жерде дагы бүгүнкү күндө бул фонд тарабынан окутуулар жүргүзүлүп келип атат. Ал жерде фонддо ар бир региондо өзүнүн өкүлдөрү бар. Ошол өкүлдөрү ошол региондордо жашаган, каалаган кишилер менен, жаштар болобу, жумуш издеген кишилер болобу, иштеп аткан кишилер болобу, эгерде ошол жерде квалификациясын жогорулатып, же болбосо жаңы кесиптерди алып, кыска мөөнөттүү курстардан өткүсү келсе, ошолор жардам берип, акысын төлөп берип, ошол фонд тарабынан окутуулар жүргүзүлүп атат да. Андан тышкары дагы бул жерде биздин кесиптештер белгилей кетти. Кесиптик иш берүүчүлөр бүгүнкү күндө эмгек рыногунда жумушсуз жарандардын көбүнчөлөрү иш берүүчүлөр кабыл албай аткан нерсеси, бул алардын талаптарына жооп бербей атат да, биздин окуу жайларды бүткөн жарандар. Ошон үчүн биздин долбоордун алкагында ошол иш берүүчү менен окуу жайдын ортосундагы негизги сүйлөшүүлөрдү бир талапка келтирүү үчүн, ошон үчүн окутуу программалары иш берүүчүлөрдүн талабына жооп берүү үчүн биздин долбоордун алкагында пилоттук окуу жайлар бар да, кесиптик лицейлер бар, андан тышкары орто кесиптик окутуу билим берүү окуу жайлары, колледждер бар да. Ал жерде биз эң негизги эмнеден баштадык? Жаңы эксперименталдык окуу программаларды ошол иш берүүчүлөрдүн талаптарына жооп бергендей кылып түзүш үчүн иш аракет жүргүздүк да. Ал жерде эң негизинен кесиптик стандарт деген нерсе бар. Ал кесиптик стандарттын алкагында биз иш берүүчүлөрдү ишке тартып, ал жерде иш берүүчү өзүнө кандай кесиптеги жаран керек болсо, ошол жерде кандай көндүмдөргө ээ болуш керек, кандай билими болуш керек, кандай иштерди жасаганды билиш керек, ошолордун баарын белгилеп берди да. Анан биз долбоордун алкагында ошо 16 кесипти жана баштапкы билим берүү окуу жайлары үчүн 10 кесипти стандарттарды иштеп чыгып, иш берүүчүлөр менен биргеликте анан ошол стандарттардын негизинде окутуу эксперименталдык программаларын ишке иштедик да. Анан бүгүнкү күндө ошол пилоттук окутуулар жүргүзүлүп атат. Биздин ошо долбоордун алкагында жүргүзүлүп атат. Эми ал пилоттук окутуунун жыйынтыгында мен ойлойм, мониторинг жүргүзгөндөн кийин кандайдыр бир сунуштар берилет. Мындан ары дагы окутуу программаларын түзүүдө ошол иш берүүчү менен биргеликте кесиптик стандарттарды түзүп алып, андан кийин гана окутуу программаларын түзүп анан окутканга. Мен ойлойм, бул биздин иш чараларыбыздын баары эмнеге багытталган? Ошол окуучу бала окуп бүткөндөн кийин иш менен камсыз болуусуна көмөктөшүү үчүн да. Мындайча айтканда, азыр реалдуу кайсы кесипке зарылчылык болсо, ошого жараша даярдоонун бир ийкемдүү жолу десек болот экен да, Бул тармакта дагы окуу жайларда бүгүнкү күндө биздин мамлекет ичинде эмгек рыногунда талап болгон кесиптерди мына биздин коллегабыз Кыргыз Республикасынын эмгек жана социалдык өнүгүү министрлиги аныктап берет да, Кыргыз Республикасынын экономика министрлиги менен биргеликте. Бирок ошол учурда
окуу жайларга дагы буну билүү керек да, абдан зарыл. Анткени окуу жайлар региондордо жайгашкан, региондордо, шаарларда жайгашкан. Ошол жерде локалдык эмгек рыногунда кандай шарттар болуп атат, кандай кесиптер бар, балким жаңы кесиптер барбы, ошолорду билүү үчүн дагы долбоордун алкагында окуу жайлар үчүн гана колдонулчу методика, эмгек рыногун, локалдык эмгек рыногун изилдөө боюнча методикалар иштеп чыккан. Бүгүнкү күндө ошо пилоттук колледждерде ошол методиканын негизинде анализ жүргүзүп көрүп атышат да, анын жыйынтыгы эмнеге багытталган. Биз аларга сунуштаган негизибиз ошол локалдык эмгек рыногунда кандай кесиптер пайда болуп атат. Ошол окуу жайдын базасына ылайыктуу жаңы кесип болсо, эгерде иш берүүчүдөн сурамжылоо менен ошол эле өзлөрүнүн бүтүрүүчүлөрүн кандай ишке орношуп атат, аны да карап чыгышат. Анан ошондой эле ошол локалдык региондо өнүгүү карталар бар да, ар бир регионубуздун өнүгүү картасы бар, стратегиясы бар. Ошол жерде кандайдыр 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин кандайдыр жаңы ишканалар, жаңы тармактар өнүгө турган болсо, ошолор көргөзүлүп келет да. Ошолорду аныктап, анан ошолордун баардык 3 методун биргелештирип, айкештирип, анан окуу жайына талап болгон балким жаңы кесипти киргизишеби, же эгерде бир кесип болсо, ал кесипти бүткөндөн кийин балдар ишке орношуусу төмөн болсо, балким кийинки жылы ал кесипти сунушташпайтпы. Эгерде кандайдыр кесипти бүткөндөн кийин, балдар окууну бүткөндөн кийин ишке орношуу коэффициенти жогору болсо, балким кийинки жылга андай группадан дагы экини кылышатпы. Ушундай окуу жайдын өнүгүү стратегиясына өзгөртүү киргизип, келерки жылдарга пландаштыруу үчүн ушундай жаңы методиканы биз иштеп бергенбиз. Бүгүнкү күндө ошо биздин пилоттук окуу жайлар пилот жүргүзүп атышат. Анан мен ойлойм, анын баары мониторинг жүргүзүп, анан башка дагы бүт окуу жайларга сунуштайбыз деп. Азыр Нурия айым сизге суроодо, демек кесиптик билим берүүчү окуу жайлардын баардыгы ийкемдүү, анан мындай заманбап болушу керек экен да. Мурда мисалы бул кесипке даярдайт деп канча жылдар бою эле эч нерсе өзгөрбөй, ошол бойдон кете бербей, демек бүгүнкү күндүн талабына жараша ийкемдүү бир тез өзгөрүлө турган, тез мындай заказдарды, ошондой муктаждыктарды чече тургандай абалга келиш керек экен. Ушул боюнча биздин ушул кесиптик билим берүү тутуму ошого даярбы, ушуну кандай кабыл алып атат, мындай бир өзгөрүү барбы, кандай бир талаптар коюлуп атат да? Азыр жана айтып кеткендей эле, билим берүү системасында бул министр баардык бир чоң конференция өттү, реформалоо боюнча. Бул тармакты реформалоо боюнча, тармакты реформалоо боюнча азыр ушул долбоорлордун жардамы менен техникалык жана базалык чыңдоо жүргүзүлүп атат. Кудай буюрса, келечекте кесиптик лицейлердин деңгээли көтөрүлөт деген ишенимдемин. Бул жерде мен биздин кесиптешибизге кошумча кылып кетейин дегенмин да. Эгерде статистиканы карап көрсөк, акыркы жылдарда ошо кесиптик билим берүү тармагына тапшырган жарандардын саны, жаштардын саны жогорулап атат да. Анткени бул эл ичинде жогорку кесиптик билим берүү тармагы албетте ал абдан жакшы, бирок ошол жаштардын ичинде баштапкы жана орто кесиптик билим берүү окуу жайларына тапшырууга дагы каалоолору пайда болуп атат да. Анан эмгек рыногунда статистиканы карап көрсөк, бул жерде бүгүнкү күндө эмгек рыногунда иш менен камсыз болгон жарандардын жарымы, 50%га жакыны бул кесиптик билими жок жарандар да. Мен ойлойм, бул абдан дагы чоң көйгөй. Ошон үчүн биздин кесиптешибиз Нурия Жакыпбекова айтып кетти, региондор боюнча кесипке багыттоо иш-чараларын көп жүргүздүк да. Анткени ал жерде ошол жерде болгон жарандарды, балким кесиптик билими жок жарандар болотпу, жаштар болотпу, ошолорду ошо кесипке окута турган окуу жайларга багыттоо иш-чаралары региондордо жүргүзүлүп атат да. Талантбек Бактыбекович, мына жанагы сиздер иш берүүчүлөр менен иш алып барасыздар да. Анан кандай өзгөчөлүктөр болуп атат? Мисалы, иш берүүчүлөрдүн талабы кандай? Алар эми мурдагыдай эмес да, сөзсүз бир натыйжалуу, эффективдүү иштеп бере турган жумушчу күчтү алгысы келет баардык эле иш берүүчү, албетте. Эми азыр
рынок экономикасы болгондугуна байланыштуу ар бир иш берүүчү биринчи кезекте өзүнүн кызыкчылыктарын баягы өзүнүн биринчи коет. Анан ал жөн эле алып эле акча төлөй бергенге эч эмеси жок да. Ал биринчи талап анын ошол кылып аткан ишине керектүү ошол эмеге талабына жооп берген адис. Жана мен жогоруда айтып кеткендей азыркы учурда адистиктердин жаңы түрлөрү чыгып, көбүнесе биздин жарандар ошолго туура келбей адистиктер. Анан биз ошон үчүн жанакы иш берүүчүлөр менен тыгыз иштешип, айрыкча чоң ишканаларды ачкан жумуш берүүчүлөр менен ошолорго учурдагы кандай кесиптин кандай адистери талап экендигин аныктап, жанакы мен жогоруда айтып кеткендей буйрутма түрүндө ошол кесипке мисалы бир чоң фабрика же бир завод болсо ошого керектүү жумушчулардын адистигин бир 10-15 окутуп ошол кесипке же ошол кесипке мурун адистиги бар, бирок азыркы учурда квалификациясын жогорулатууга муктаж болгон жарандарды окутуп, квалификациясын жогорулатып, анан мен айтып кеткендей ошол жерге биринчи практика иретинде жиберип, алар өздөрү иштетип көрүп, анан алууга эгерде ошол квалификациясы жетип, жанакы коюлган талаптарына жооп берсе, андан ары ошол иштөө мүмкүнчүлүгүн алат да. Андан башка азыркы учурда жеке менчик ишканаларда иштөөгө мүмкүнчүлүк жок. Анткени бардыгы эле ал кишини жөн эле маңдайына отургузуп эле айлык төлөй бербейт. Бардыгы ошол ишин аткарып, жанакы өндүрүшүндөгү тийиштүү талаптарына жооп берсе, ошондо иштей алат деп ойлойм. Негизи азыр ошол жумушсуздук өтө курчуп турат, анан жумушка орноштуруу маселелери дагы абдан мындай актуалдуу бүгүнкү күндө. Айрымдар мына чет өлкөгө жөнөп атышат, жумуш издеп мигрант болуп, анан негизи биздин Кыргызстанда ошол жумушчу күчтөрүнө болгон мындай бир талдоо анализ жүргүзүп көрдүңүздөрбү сиздер? Сиздерге кайрылып, анан жумушка орношкондордун саны мындай көбөйүп баратабы? Чындыгында эгерде биз статистикага кайрылсак, мисалы 21-жылы бизде учетто 21-жылдын 1-январына карата 6493 жаран турса, 22-жылдын 1-январына бул көрсөткүч 6823-кө көтөрүлгөн. Мындай чыгарганда жылдан жылга жумуш жарандардын саны көбөйүп келатат. Бирок эми мындан тышкары дагы көмүскө экономиканы дагы мындай кесепеттей атат. Көп жарандар расмий түрдө катталуусуз ишканаларда, мекемелерде, жеке жанакындай эмелерде иштеп айлык табышат, бирок ал эч жерде катталбайт, эмгек китепчеси ачылбайт. Эмгек китепчеси ачылбагандыктан социалдык төлөмдөр төлөнбөгөндүктөн ал кишиге келечекте пенсияга эч эмелер жок да. Күнүмдүк эле баягы өздөрүнүн оокатына эметкен каражат эле табылбаса. Биз ошондуктан ошол менен күрөшүп, жанакы жумуш берүүчүлөр менен көбүн эсе ишке орноштуруу боюнча саясаттын инструменттери бар. Ошонун негизинде биз жана жогоруда айтып кеткен окутуу, кайра окутуу, квалификациясын жогорулатуу, жанакы коомдук иш-чараларга жөнөтүп, убактылуу иш менен камсыз кылуу. Андан тышкары бизде ошол вакансиялар бар. Биз быйыл мына апрелдин 27-синде жогоруда айтылып кеткен ЖИА бизнес ассоциациясынын өнөктөштүгү менен чоң ярмарка өткөргөнбүз Бишкек шаарында. Ал жерге 60тан ашуун жумуш берүүчү өздөрү келип ошол жерде катышкан. Андан тышкары 6,5 миңге чукул вакансиялар ошол жерде жарыяланды. Ошол жерде бар делинип турду. Жалпы катышуучулардын саны 2000ден ашты.
Анын ичинде ошол эле кесиптик окутуучу жайлар, жеке жана окутуучу борборлор катышты. Бул дагы ошол биздин жарандарга, мектеп бүтүрүүчүлөрүнө, окуу жайларын бүтүрүүчүлөрүнө кесипке багыт берүүгө биз ошол болгон аракетибизди кылып атабыз. Андан тышкары биздин Бишкек шаардык башкармалыгында кесипке багыт берүү борбор ачылган. Ал жерде ошол 9 класстын бүтүрүүчүлөрүн ошол жерде биз кесиптик келечекте туура кесип тандоосун, кесипке багыт алуусун ошол жерде тесттерди өткөрөбүз. Ар кандай эмелик оюндар бар атайын ошол кесипке жөндөмдөрүн аныктоочу. Ошол негизинде балдарга аз болсо дагы келечекте өздөрүнө туура кесипке багыт алуу, өздөрүнүн кандай жөндөмдүүлүктөр бар экенин аныктоо жана ошол кийинки алдыдагы ушу кесиптерин туура тандоого мүмкүнчүлүк берген. Рахмат, урматтуу маектештер, бизде азыр байланышка чыгып жаткан угарман бар экен, кабыл алалы. Саламатсызбы? Алло, саңар чабдарбасыңбы? Ооба, эже, айттыңыз, саламатсызбы? Мени жакшы көрөсүңбү? Айта бериңиз, эже. Мен бу Минобразованиядан келген кызымбы же баламбы, кимиси? Кызыңыз. Кызганбы, ошо кызга суроо бергим келип атат. Ошол мен 4 күнүм көл жактан болот, ошо мындай эмеңерде барбы деги ошо мектеп. Ананевага карайт. Ананеванын үйдө жагында 7 километр. 11 жылдык мектеп бар. Ошол жерде мен окугам илгеричи. Мен эми шаарда турам. Бу 4 күндөрүм келип эле арыздана берет да. Ушу айтпайсызбы, биздин мектепти айтып койбойсузбу деп эле. Айтып коюн, анан арыз киргизип коюн десем деги эле бая күнү чалсам тетиги июнь айында киресиз. Темаңызды айтыңыз, анкет толтуруңуз деди жанагы приёмдо кыздарчы. Эми ошончо сложныйсын керек эмне, ошончо күтүп жүрмөк беле ошо айылдан келген кишилер балам. Мен ошо мектепти айткым келет. Көйдөбө орто мектеби деп аталат, Шүкүрбекова атындагы. Жа кызым, атыңы айтчы балам. Саламатсызбы, Нурия Жакыповна? Ким? Нурия Жакыповна. Нурила эле дейин эми. Айта бериңиз, эже. Ооба, айтыңыз. Нурила ошо мектептиги мен окугамда 7-класс ошол мен эми 80ге келип калдым, анда укмуштай кишилер чыккан билимдүү. Анда бизде 7 жылдык болуп эле анан интернатта окучубуз. Ар кайсы Темировкага барыпчы. Азыр эми ошону 11 жыл кылып коюпсуңар. Класстарда 11ден бала отурат экен. Менин баягы мектебим сынып эптеп бирдеме кылыптыр. Анан былтыр мен барып ошол мурун планда бар экен, эмесине киргиздиргенмин, чолпонотагачы. Карап койсоңор болбойбу депчи. Мен өзүм суу менен жүргөм ошол жердечи. Анан ошол жерде эми өз билгениндей да атасы канча жыл иштеп, кызы чоңоюп, институтта окуп бүтүп, анан ошол кызы келгенде коюп, анан ал киши ошол жерде иштеп жүрүп каза болду. Эже, кесиптик билим берүү жөнүндө болуп атпайбы сөзчү? Анан бул билим берүүгө кирет да бу кесиптик билим берүү, жанагы мурда профтех училищалар деп айтчу эмес белек? Ошол жөнүндө. Темаңарды билбей калдым, бирок ошону кандай кыласыңар? Ошентип эле былкылдап жатпайбы, эчтеке чыкпай эле. Эми жооп берсин. Жооп берип коеюн, эчке. Саламатсызбы? Биздики ошо кесиптик билим берүү лицейлерди карагандыктан мектеп боюнча биз карабайбыз да, бирок сиздин сунушуңузду жеткиргенге аракет кылам. Сизги көйгөйүңүз ошо мектептин абалы болуп атат да. Уктуңуз да жогоруда ошол тиешелүү бөлүм башкармалыктарга жеткизесиз го деген ишеничтебиз. Урматтуу радио угармандар, биз кесиптик билим берүү боюнча сөз кылып жатабыз. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Нурия Жусупбекова, министрликтин алдындагы Азия өнүгүү банкы тарабынан каржыланган долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн өкүлү Аида Ажиходжаева, Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын
жетекчисинин орун басары Талантбек Жекшенов бар. Байланыш телефондорубуз 0502 39 21 90, 0312 39 21 90. Нурия айым, дагы бир суроода, мисалы бизде ошол кесиптик билим берүү болуп атат, анан бизде өлкөнүн ичинде эле калбайт биздин жаштар билим алган. Сыртка кеткилери келет, эки жакка чыгат, көпчүлүгү Россияда, дагы башка жактарга. Анан ушул жерден алган билими, ушул жерден алган диплому башка сыртка чыкканга жарайбы? Ушул жагын дагы караштырдыңыздарбы? Эң туура суроо болду. Азыр биздин жумушка орношуу боюнча биздин кесиптик лицейде бүтүрүүчүлөрдүн 75-80% жумуш менен камсыз болушат. Коңшу мамлекеттерге биздин сертификат, дипломдор жарайт. Сыртка чыгып кеткен жарандар көп эле да. Биздин кесиптик лицейлерге даже 2 жогорку билими барлар келип, кыска мөөнөттүү курстарды окуп алып, ошо чет мамлекетке чыгып кеткендер көп да. Биз ошо кесиптик лицейлердин баалуулугу баягы пандемия убагында билинип калды. Анткени биз мамлекеттик кызматкерлерди үйдө отуруп калдык. Кесип билген, колу билген адамдар иштеп атты да. Ошондой эле троллейбус айдап атышты, чач тараштар иштеп атышты, ашпозчулар иштеп атышты, ушундай да. Бул бир кесипти билип алуу, бул өзүнө дагы мамлекетке дагы көп салым кошот деген ишеничтемин да. Анткени азыр биз да бир нерсени киргизип атабыз, дуалдык окутуу да. Мектептерде ошо бир кесиптин ээси болуп чыгат да. Мектепти да аяктайт, кесипти алып чыгат. Кесипти алып чыгат да. Ошол туурабы деп биз ошондой жаңы министрлик ушундай киргизип атат. Талантбек мырза, жанагы сыртка чет өлкөгө жумушка кетип аткандар тууралуу түздөн түз иш алып барбасаңыздар да сиз мында билесиз да бул тарапты. Анан көбүнчө баягы билип билбей эле өз алдынча кеткендер болот. Ал жакка барып киши жумуш таппай калышат. Же болбосо ошол жактан бир талап кылынган кесипке даяр эместер барып алып убара чеккендерди көп эле көрүп атпайбызбы? Бул жагын иретке келтирүү, бир аларды бир максаттуу жөнөтүү жагы кандай болот экен? Ооба, бул дагы чоң көйгөй, тышкы миграция маселеси. Анткени бизде көбүнесе ошол эле жаш балдар, мындайча айтканда, эң күчүнө толуп турган азыр иштей турган жигиттердин бардыгы эле айлыктын аздыгынан бул жерде Кыргызстанда, айрыкча Бишкекте келип бир аракеттенишет, анан бул жерде дагы ыраазы болбой, чет өлкөгө чыгууга аракеттенишет бардыгы эле. Түз жол мененби, мындай көмүскө жол мененби чыгылып, же тааныш билишинен угуп эле кетүүгө аракет кылышат. Албетте көбүнесе билип билбей эле тобокелдикке салып кеткендердин бардыгы эле барып ойдогудай айлык менен иш таба алышпайт. Анткени көбүнесе баргандан кийин түздөн түз эле жумуш таап алып иштеп кете албайт. Ал жерде баргандан кийин жанакындай каттоого туруш керек. Өздөрүнүн барган жердин көп талаптары болот, айрыкча сырттан келген жарандарга. Ошонун бардыгын жөнгө салуу үчүн биздин министрликтен жарандарды чет өлкөдө жумушка орноштуруу борбору бар. Центр трудоустройства граждан за рубежом. Ошол жерде расмий түрдө чет өлкөдөгү иштер боюнча кандай иштер бар, барууга кандай шарттар түзүлүш керек, кандай талаптар болот, ошонун бардыгы ал жерде толук расмий маалымат берилет. Ошол жумуш издеген жарандын квалификациясы жарайбы, жарабайбы тастыктап берилет. Айрыкча Россия Федерациясына чыгууда жана кара тизме деп коет, ошол кара тизмеде бар жоктугун аныктайт. Анткени көбү мурун бир барып келип, анан ошол жерде ал тараптын тартиптерин бузуп, анан депортация болуп кеткендер кара тизмеге кирип калат. Анан 3-4-5 жылдан кайра барууга өтөрдө ошол жерде кара тизмеден такталат. Алардын бардык ошол тийиштүү биздин мамлекет тарабынан кыскасы расмий жөнөтүлөт да. Расмий жөнөтүлөт да. Курстар бар ал жерде, өздөрүнүн айрыкча Корея тарапка көп эметилет. Ошол жерде өздөрүнүн тил курстарын окутчу. Акысыз болобу анын бардыгы? Албетте, ал Корея элчилиги тарабынан каржыланат. Ошол окуу курстары кыска мөөнөттө ошол базалык тилди билүүгө эме беришет. Анан өздөрүнүн тесттер өтөт, группалар топтоп туруп ошол тийиштүү кесиптер боюнча алып кетет.
бардыгы ошол жерде расмий түрдө ишке орношуу мүмкүнчүлүгү чындыгында бар. Ал эми баягы өздөрү угуп билип тобокелдикке салып кеткен ар бирөөнүн жаранын биз колдон кармап эмете албайбыз да, бирок колдон келишинче маалыматты таратып биздин түздөн түз биздин ишибиз болбосо да биз дагы ошол консультацияны берип ошол биздин кесиптештерибизге жөнөтөбүз. Аида Нурсадыковна, негизи ушул биздин жаштар көбүрөөк мына соңку күндөрдө Европага чыгабыз, Европага барып иштеп келебиз дегендер аябай көбөйдү да. Мурда Россияга дешчү эле. Анан кайсы бир кесипти алып алып, анан ал жакка барып көчөдө калбай иштеп кете тургандай шартты түзүү бүгүнкү күндө ушул эки министрликтин тең абдан чоң негизги милдети болуп атпайбы? Анан сиздердин долбоорлордун алкагында же билим берүү министрлигинин ишмердүүлүгүндө ушул жакта бир өзгөрүү барбы? Бул жерде туура айтасыңар, биздин миллионго жакын жараныбыз чет мамлекетте иш менен алектенип атат. Бул жерде долбоордун алкагында ошо министрликте билим берүү жана илим министрлиги тарабынан улуттук квалификациялар түзүмү түзүлгөн да. Национальная рамка квалификации деп айтылат. Улуттук квалификациялардан ал жерде ар бир квалификациянын деңгээли аныкталган. Бул улуттук квалификациялардын тутуму эл аралык стандарттарга жооп берет да. Ал жерде биз эл аралык чет элдик эксперттер иштеген, андан тышкары экспертизадан өткөзгөнбүз. Анан ошонун баарын жыйынтыгында ошол биздин квалификациялардын улуттук тутуму биздин өкмөттүн токтому менен бекитилген. Бүгүнкү күндө ошол кесиптик билим берүү тармагындагы окуу жайлардын баары ошол мамлекеттик окутуу стандарттарынын баарын ошол квалификациялардын тутумуна сәйкеш келтирип атышат да. Ал жерде ар бир окуу жайдын деңгээли белгиленген да, квалификациялардын деңгээлдери белгиленген. Ал жерде андан тышкары ошол квалификациянын деңгээлиндеги жаран эмне кылганды билиш керек, канчалык көндүмдөрү кандай деңгээлде өнүккөн болуш керек да. Ошолнун баары аныкталган. Ал жерде албетте иш берүүчүлөр абдан чоң салым кошушкан, иш берүүчүлөр биргеликте катышкан, биздин кесиптик ассоциациялар катышкан, ошолордун баары менен биргеликте иштелип чыккан да. Анан ушул жаңы реформа болуп атат. Анын негизинде ошол улуттук квалификациялар тутумунун негизинде бизде баягы кесиптик билим берүү окуу жайларында деңгээлден деңгээлге өтүү шарты да түзүлгөн да, укуктук ченемдик актыларда. Бүгүнкү күндө ошол жаңы пилоттук түрдө окутуу жүргүзүлүп атат. Баштапкы кесиптик билим берүү тармагында ошол окутуу программасынын макетине өзгөртүү киргизгенбиз. 11 айлык окутууларды кредитке өткөзгөнбүз. Ал жерде кредитке өткөндөн кийин баштапкы окуу жайды бүткөн жаран бала андан ары тездетилген программалар менен ошол жерде алган көндүмдөрүн, билимин эске алуу менен орто кесиптик билим берүү окуу жайына тапшырса болот. Андан тышкары орто кесиптик окуу жайды бүткөндөн кийин жогорку билим берүү кесиптик окуу жайга өтүп кетсе болот да. Бул жерде баягы окуган, алган билимин, көндүмдөрүн эске алуу менен деңгээлден деңгээлге өтүү шарты түзүлгөн. Убакытты үнөмдөп, анан кыска мөөнөттө даярдап чыгуу деген маселе экен. Биз эми көрүп атабыз да, бүгүнкү күндө баягы жаштар тезинен кесип алып, анан кийин эмгек рыногуна киргенди каалашат да. Андан тышкары ошол кесиптик квалификациялардын улуттук алкагынын деңгээлдери биздин эл аралык деңгээлдерге шайкеш келет да. Анан ошол жерде баягы дипломдорго, сертификаттарга келеркиде эми бул жаңы башталып атат, жаңы реформа кийин жазылат, анан ал чет мамлекеттерде анын баары эске алынат да. Ушундай жаңылыктар болуп атат. Андан тышкары дагы биздин кесиптештерибиз айтып кетти, жана эмгек рыногу боюнча маалыматтарды алганда албетте ишке орношуу кыйын болот, но биз бул учурда жыл сайын эмгек рыногуна 100 миңден тегерегинде жарандар кошулат да. Эмгекке жарамдуу болуп киришет да, катмарга кошулушат да, 100 миңге жакын кишилер. Бул орто эсеп менен да 100 миң киши. Ошол эле учурда аларды иш менен камсыз кылуу үчүн ошол сандагы жаңы иш орундары түзүлүш керек да.
ошон үчүн ушундай көйгөйлөр келип чыгып атат. Но биз эми ойлойбуз, биздин ошол көп кылынып аткан пилоттук түрдө жүргүзүп атабыз, андан тышкары укуктук жана эмгек актыларга өзгөртүүлөрдү киргизип атабыз. Ошолордун баары биздин Кыргыз Республикасынын эмгек ресурстарынын мамлекет ичинде болобу, мамлекеттен тышка чыкканда чет мамлекетте болобу, өзлөрүнө татыктуу орундарды таап иштегенге жардам берет деп ойлойбуз да. Жакшы экен. Нурия айым дагы бир суроода, мисалы аймактарда ушул кесиптик билим берүү абалы кандай болуп атат? Мисалы азыр мурда мал багасың, дыйканчылык кыласың, бул жөн эле окубай деле кыла бересиң деген маселе болчу. Бүгүнкү күндө өзүбүз көрүп атабыз, ар бир маселеде билим керек экенин. Дыйканчылыкта болобу, багбанчылыкта болобу, мал чарбасында болобу, мындай билимсиз эч нерсени алдыга жылдыра албай калышты да. Анан жерлерде, аймактарда ушул багытта кыска мөөнөттө окутуулар, билим берүү кандай болуп атат? Анткени жаран өзү үчүн дагы билим алып алайын деген абдан көп мындай бир каалоолор бар экенин көрүп атпайбызбы? Азыр региондордо дагы Карпо деген долбоор аркылуу ар бир кесиптик лицейге IT технологиясы боюнча кыска мөөнөттүү курстарды киргизишкен. Ошого компьютерларды алып беришкен. Баары жакта ушу азыр IT технологиясы өнүккөнүнө байланыштуу азыр балдар көбүнчө айыл жергесине ошол жака барып атышат да. Андан тышкары кол өнөрчүлүк боюнча, айыл чарбасы боюнча даякта дагы контингентибиз Кудайга шүгүр жакшы. Бишкекте мисалы иш берүүчүлөр дагы жана айтпадыкпы, тандайт депчи. Анан курулуш тармагы бүгүнкү күндө абдан мындай бир көбүрөөк жумуш берүүчүлөр бар болуш керек. Анан тигүү тармагы, Талантбек мырза, ушул боюнча бир кандай анализ берет элеңиз да? Азыркы учурда сиз туура айтасыз, ушул эки тармак эң көп өзүнө адамдарды талап кылып атат. Жумушчу күчүн талап кылып атат. Биз ушул окутуучу кесиптик окуу жайларынын базасында ушул тигүүчүлөрдүн окутуу курстарынын санын көбөйтүп атабыз. Анткени чындыгында талап көп. Биздин азыркы учурдагы окутуп чыгып аткан айына мисалы бир 40-50дөн 100гө чейин окуп чыкса, анын эми бардыгы тең барып ошол жака иштейт. Кээ бирлер өздөрүнө өз алдынча иштейт, кээ бирлер жеке ишканалар иштейт. Анан бизде азыр 2-3 чоң ошол ишкана ачылды тигүүчү. Ошолор азыр чоң көп санда ошол өздөрүнө жумуш күчүн суранып атышат. Биз азыр ошол мен жана жогоруда айтып кеткендей буйрутма түрүндө бул окутууга ошол биздин окуу жайларга окуунун санын көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк табуусун суранып атабыз. Анткени чындыгында ушул тикмечилер, бычмачы анын көп эмелери бар. Ошонун баардыгын муктаждык чоң экен да. Жалаң эле тигүүчү эмес, ошол эле бычмачы, үтүктөөчү жана баардык ошол эмеси боюнча ошолордун окутууга көбүрөөк жумуш жаранды жиберүүгө мүмкүнчүлүк табууга аракеттенип атабыз. Ошол эле кесиптик окутуучу жайлар жана жеке окутуучу жайлардын эмеси менен. Ал эми ошол курулуш тармагы деле ошондой көп нерсе кара жумуштагы эмелер специалисттер керек да, адистер мындайча айтканда, кирпич койгонго, эме ташыганга, ошол эле цементтин эмесин куйганга. Анын бардыгы эми бизде ошол окуу курстарынан өткөндөрдү топтоп жиберебиз. Же өздөрү ошол кесиптери бар, же бизге келип жумуш мен ушу стройкага иштейт элем дегендерди дагы жиберебиз түздөн түз. Анткени барып көрөт. Эгерде башка дагы кесип эмеси керек болсо, бизде тийиштүү ошол курулуш тармагындагы адистиктерге окутууга аракет кылабыз. Кошумчаңыз бар окшойт сиздин. Кошумчалай кетсем, анда биздин долбоордун алкагында жана жогоруда айтып кетпедимби, 16 адистик боюнча, анан 10 кесип боюнча биз эксперименталдык окуу программаларын иштеп чыгып, окутуу жүргүзүп атабыз деп. Ошол кесиптердин ичинде биз Кыргыз Республикасынын эмгек рыногуна приоритеттүү кесиптер тандап алганбыз да. Анан ошо сиз туура айттыңыз, бүгүнкү күндө республикада жеңил өнөр жайы жана иш курулуш
тармагы өнүгүп атат. Анан ал жерден ошол биздин пилоттук кесиптердин алкагында ошол жогоруда айткандай бычмачы, тикмечилер, курулуучулар, автоэлектриктер, слесарьлар, сантехниктер, анан жана жыгач усталары бар да. Ошолорго ушул кесиптер боюнча биз пилоттук окутуу жүргүзүп атабыз. Кесиптик лицейлерге ушул окутууну жүргүзүш үчүн мастерскойлорго оборудование берип, ал жерде тиешелүү болгон каражаттарын, компьютерларын, окуу куралдарын берип, андан тышкары мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга жардам берип, ушундай иш аракеттер жүргүзүлүп атат да. Кесиптик лицейлерде, анан биздин колледждерде да. Ошол приоритеттүү кесиптерде биз дагы ошо аз болсо да салымыбызды кошуп, ушундай окутууларды жүргүзүп атабыз да. Айдайым дагы бир маселе да, мисалы кандай окуу жайы болбосун, анын ичинде билим берүүнүн сапаты, ал канчалык деңгээлде жакшы окутуп атат, канчалык деңгээлде мыкты кадрлар чыгып атат деген маселе бар да. Анан кесиптик билим берүүдө бул ого бетер көбүрөөк жоопкерчилик талап кылат. Анткени бул иш жүзүндө ал кыска мөөнөттө алган билимин кантип реализация кылат, кантип андан ары иштеп кетет деген. Анан ошол билим берүү сапатына дагы көңүл бөлүнөбү? Албетте бул эң негизги бүгүнкү күндөгү максат. Билим берүү тармагында окуу жайлардын ичинде сапаты жогору болуш керек. Бул тармакта биз министрликте жардам бердик. Ошол окуу жайлардын ичинде сапатты камсыздоо токтомун иштеп чыкканбыз. Ал жерде ар бир бул бүгүнкү күндө иш алып барылып атат. Окуу жайларда сапатты камсыздоо бөлүмдөрү түзүлүп атат да. Ал жерде сапатты камсыздоо бөлүмдөрү ошол жерде окуу жайды иш берүүчүлөр менен биргеликте иш алып баруусуна, окутуу программаларын иш берүүчүлөр менен биргеликте иштеп чыгууда, кесиптик стандарттарды биргеликте иштеп чыгууда, анан ошондой эле жана окутуунун жыйынтыгын да экзамендерге катышып иш берүүчүлөр өзлөрү сунуштаган, өзлөрү талап кылган көндүмдөр ошол балада болду, ошол бала окууну бүткөндө ошол көндүмдөргө ээ болду, ошол жумуштардын баарына тартылып атат да. Анан окуу жайларда азыр ушундай иштер жүргүзүлүп атат. Эң негизги талап ошо биздин долбоорубуздун дагы негизги бир максаты бар. Ошол кесиптик окуу жайлардын сунуш берген окутуусунун сапатын жогорулатуу болуп атат да. Талантбек Бактыбекович, ошо иш берүүчүлөр сиздер жана кыска мөөнөттө даярдап, аларды сунуш кылып, алар иштейт деп атпайбызбы? Ошондо аларды мындай канааттандырып аткандыгын, алар менен өз ара бир кызматташып, өз ара пикир алышып, бир мониторинг жүргүзүп байкап турасыздар да, Албетте, биз көбүнесе ушундай тегерек столдор же мындай бир тармактын өкүлдөрү, жумуш берүүчүлөрү менен жанакындай ярмаркалардын учурунда же өзүнчө семинарлардын учурунда биздин жана өнөктөштөр менен жогоруда айтып кеткен ЖИА бизнес ассоциациясы, Кыргызстандын Германия эл аралык кызматташуу коому, ошолордун баардыгы бизге ушул жумуш берүүчүлөр менен тыгыз байланышып, керектүү азыркы учурда талаптагы кесиптерди аныктоо жана ошолорго ошол эмеге татыктуу болгон же ошол кесибин эмесин квалификациясын жеткирүүгө бизге жардамдарын берип турушат. Жана жогоруда айтып кеткендей, бизде азыркы учурда ошол эле курулуш тармагында, мисалы акыркы биздин жумуш берүүчүлөр менен жолукканыбызда чоң көйгөй вентиляция боюнча адистер жана чоң цехтерби, муздаткыч чоң бөлмөлөрү, ошолорду желдетүүчү ошол желдетүү системаларын коюучу адистер жок экен. Слесарь бар, сантехник бар, электрик бар. Бирок бунун баардыгы ошол желдетүү системаларын коюуга квалификациясы жетпейт экен. Анткени бул жөн эле желдетүүчү эмелерди трубалар коюп коюш эмес, ал жерде электроникасы бар, программалык өзүнүн эмеси бар, компьютер программалары бар. Ошонун баардыгын монтаждоо, баардыгын ишке киргизүү өтө татаал экен. Анан биз ошол азыр жана Германия кызматташтык уюмуна ошол кайрылып атабыз. Ошол адистик боюнча бизге окутуучу специалисттер, мугалимдер болобу, адистерди болобу алып келип пилоттук түрдө бир курстарды ачсак, ошол тармактан анткени абдан көп талап болуп атат. Ошондой эле жогорку квалификациядагы ширетүүчүлөр, сваркалар, анткени баягы кичинекей темирди эле эметип коюш эмес, чоң жанакы газ өтүүчү трубалар, бизде азыр энергетика багыты абдан өнүгүп атат. Ошол жерде жанакы жогорку чыңалуудагы
подстанциянын элементтерин ширетүү дагы өтө жогору квалификациялуу ширетүүчүлөр талап кылат экен. Ал боюнча да биздин ошол кесиптик лицейлерде көбү нерсе базасы да жетишпейт экен, анан методикасы дагы эски экен. Ошонун баардыгын биз азыр баштапкы этапта жок дегенде пилоттук түрдө бир киргизип алсак, анан мен ойлойм биздин ошол илим министрлиги тарабынан ошол адистиктерди кийин мамлекеттик реестрге киргизсек, уже ошол эле биздин кесиптик лицейлерде базалык түрдө окутууга жол ачылат эле. Анткени баягы заман талабыдан керек болуп аткан кесиптер болуп атат да. Да, бир нерсени кошумчалай кетейин. Азыр коррупцияны алдын алуу боюнча биз онлайн көзөмөл киргиздик. Экзамен убагында баардык экзамен боло турган залдарга камераларды койдуруп, биз даже зам министр катышып, биздин управлениянын адистери ошо көзөмөлгө алып атышты да. Бир чети окуучулары толук катышып, жанагындай коррупциялык элементтерден алыс болушту. Нурия айым, жана Талантбек мырза айтып кетпедиби, жанагы желдетүү, вентиляция боюнча адистер бизде жок болуп атыптыр деп. Ошол сыяктуу эле адистиктер көп эле да, мисалычы жаңыдан кирип аткан биздин жашоо турмушубузга. Анан сапатты жакшыртуу, болбосо ошол билим берүүнүн сапатын жаңы деңгээлге көтөрүү багытында кандай аракеттер болуп атат министрлик тарабынан ошол кесиптик билим берүү окуу жайларында? Көзөмөлдүк деңизчи, эми көзөмөлдүк бул дагы керек. Бирок ошол эле учурда бир методикаларды жаңылап, жаңы бир башка долбоорлор аркылуу же дагы башка өлкөлөр менен кызматташуу аркылуу бир жаңылык киргизе тургандайчы. Азыр МПалардын баарын жаңылап атабыз. Ушундай көп өзгөрүүлөр кирип атат. Мугалимдерди ротациялоо же болбосо квалификациясын жогорулатуу үчүн жыл сайын болбосо дагы ошол окутуучуларга, мугалимдерге болгон талапты жогорулатыш керек болуп атпайбы? Алардын курамын жаңыртыш керек болуп атат. Ушул жагын кантип бир аларга, силерге ошол окутуучу, мугалим болуп келиш үчүн, тартыш үчүн эмне кылып атасыңар? Аларга шарт түзүп атасыңарбы? Алардын айлыгын көбөйтүп атасыңарбы? Аларга бир өзгөчө бир мамиле кылып атасыңарбы? Кантип кыйын кадрларды бала окутууга тарта аласыңар да? Туура айтасыз. Ошо эң биринчиден эмгек акылары көтөрүлдү. Азыр министрликтин кызматкерлеринен 2 эсе, 3 эсе алар жакшы кесиптик окуу жайларында. Анан эми ошого талап коюп атабыз. Ушу кайра квалификациясын жогорулатуу үчүн ошондой талаптарды коюп атабыз. Буюрса эми баардыгын ротациялап келерки жылга буюрса. Талантбек мырза, мисалы сиздерге иш сурап, жумуш орундары менен камсыз кылыңыздар деп суранып, болжолдуу канчадан адам кайрылып турат? Мисалы бир айда дейбизби, бир жылда дейбизби? Эми мисалы кайра эле статистикага кайрылсак, бир айдын ичинде кайрылгандардын саны бизде 4 райондук бөлүм бар, ошол жумуш жарандары каттаган. Ошолордун ар бирине бир 400-500дөн жаран кайрылат. Анын бир 200 учетко алынат, орточо эсеп менен. Ошондо бир айда бир 800-900 миңге жакын кишинин катталат. Бишкек шаары боюнча. Бишкек шаары боюнча катталат. Андан азыр эми бизде бул катталуунун санынын көптүгү эмнеден? Бул биз азыр жаңы мыйзам боюнча жашаган жерин боюнча эле учетко тура берет. Мисалы өзү каттоосу башка региондо болсо, бул жерге убактылуу Бишкекте турса, ошол турган жериндеги эле аныктама менен жумушсуз катары каттала берет. Жумушсуз катары ошол жашаган жеринен эле справка алып келип бизге каттала берет. Ошондуктан бизге каттоого турган сандар жумуш
жарандардын саны көбөйдү. Мынтип бул суроону берген себебим ошол жанагы биз көп эле көрүп жүрбөйбүзбү? Жарнамалар, кулактандыруулар кыска мөөнөттө акысыз бул кесипке даярдайт, кыска мөөнөттө акысыз тигил кесипке даярдайт, анан сезондуу жумуштарга кабыл алынат деп мындай ошо министрлик, ошол шаардык сиздердин башкармалык тарабынан бир аракеттерди көрүп жүрөбүз да, анын ичинен ошол өз каалоолору менен бир кыска мөөнөттө окуп кесипке ээ болуп алайын деп аракет кылгандар болобу? Албетте, бизде тургандардын көбү эле ошол окууга, бекер окууга деп келишет да. Анткени мындайча орто эсеп менен азыр Бишкекте мен мына кесиптештерим деле тастыктап коюшуп болуш керек, курстар жанакындай ар кайсы айрыкча сулуулук индустриясындагы курстардын эң арзаны эле бир 9-10 миң сом. Бизде болсо ал бекер. Акысыз окулат. Албетте өкмөт тарабынан бюджеттик каражат эсебинен төлөнөт. Ар бир жаранга орто эсеп менен 5 миңден 7 миң сомго чейинки каражат төлөнөт бир айлык окуусу үчүн. Жумуш жаран үчүн ал бизден бекер окуйт. Бир гана талап бизге келип жумуш жаран катары туруш керек, учурда жумушсуз болуш керек, мүмкүн болсо колунда эмгек китепчеси болуш керек, билими жөнүндө документ болуш керек. Ошол негизинде биз учетко коюп 10 күнүн ичинде ага жумуш жаран деген статус берилет. Эгерде башка ичемелери болбосо, бул жерде салык инспекциясынан биз маалымат алабыз. Анткени жеке ишкерликтик эмелери болуп калса, андайлар болсо биз учетко ала албайбыз. Анан жер үлүштөрү 0,05 гектардан өйдө жер үлүшү болсо дагы ал жаран каттоого ала албайбыз. Ошондуктан ошонун баардыгын карап 10 күнүн ичинде анан расмий түрдө жумуш жаран деп катталат. Анан ошо өздөрү биздин окутуу боюнча адистерден консультация алып, өздөрү каалаган же балким биздин адистер тарабынан сунушталган окууларга барып билим алууга мүмкүнчүлүк алышат. Айдайым долбоордун адиси катары сиз кандай баа бересиз? Биздеги кесиптик билим берүү муктаждыгы абдан чоң экенин көрдүк, бирок ошол азыркы биздин талаптарга ылайык жолго түштү деп айтсак болобу, же дагы көп көйгөйлөрдү чечиш керекпи? Жок, албетте бүгүнкү күндө жаңылануу болуп атат. Жаңылануу болуп атат. Мен жогоруда айтып кеткендей, ошо Кыргызстанда биринчи жолу улуттук квалификациялар системасы кирди. Квалификациялардын тутуму кирди. Бул эле абдан чоң реформа да. Ар бир окуу жай өзүнүн деңгээлин тапты да. Ал жерде деңгээлдерди чыгардык. Анан ошондой эле кесиптик стандарттардын негизинде окутуу программалары жасалып атат. Бул дагы абдан чоң реформа деп ойлойбуз. Анткени бүгүнкү күндө ошол окутуу программалардын баары иш берүүчүлөрдүн талаптарына жооп берип атат да. Мен ойлойм, мындай темптер менен мындан ары дагы иш алып барылса, кесиптик билим берүү тармагында көп маселелер чечилет деп ойлойм да. Анткени реформа абдан тез жүрүп атат да бүгүнкү күндө. Кошумчалайт. Ооба, кыскача. Реформа болор менен сразу эмесин бербейт да. Жыйынтыгын бербейт. Кудай буйрса алдыңкы бир 5 жылдыкта Кудай буйрса кесиптик лицейлердин деңгээли жогорулайт деген ниеттебиз. Рахмат. Урматтуу радио угармандар, сиздер биринчи радиодо Шак жүрүш программасынан кесиптик билим берүү муктаждыгын кантип чечебиз деген темада түз эфирде маекти уктуңуздар. Биздин студияда Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлигинин башталгыч кесиптик билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Нурия Жусупбекова, Билим берүү жана Илим министрлигинин алдындагы Азия өнүгүү банкы тарабынан каржыланган долбоорлорду ишке ашыруу бөлүмүнүн өкүлү Аида Ажиходжаева, Бишкек шаардык калкты иш менен камсыз кылууга көмөктөшүү башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Талантбек Жекшенов катышты. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз, ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Урматтуу угармандар, кесиптик билим берүүгө байланышкан бул кызыктуу маекти сиздер Facebook'тагы биринчи радионун баракчасынан кайрадан көрүп угуп алсаңыздар болот. Мен сиздер менен коштошом. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, уктуруунун режиссеру Бакыт Ашрахманов, ал эми Facebook'та сиздерге бул уктурууну кесиптешим Азиз Чокморов жеткирди. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.